Ихластуу мусулман ушундай болот экен, нәпсинин каалоосунан алыс болгондуктан бир иш берип койсоң, сүйүнүп да кетпейт экен, ишинен алып койсоң, кайгырып да калбайт экен. Ким менетинде Аллах Таала сынайт да. Кээде сиз каалаган акыбалдар келип калат, кээде сизге жакпаган акыбалдар келип калат. Ошол акыбалда эмне болобуз? Сүйүнүп кете турган болсок, кайгырып кете турган болсок, бул болбой калат. Мен буга кызыккан да эмесмин, татыктуумун деп да ойлогон эмесмин. Даже мен мусулмандардын бирөөсүнөн өзүмдү артыкмын деп да ойлобоймун. Бир күн, бир түн да падыша болушту мен каалабаймын деп. Адам мен эч ким эмесмин дегенге чейин Аллахка жете албайт дейт. Абу Бакр Сиддик радиаллаху анхуну халифа кылып дайындаган учурунда Халид бин Саид радиаллаху анху бул Йеменде болчу. Ошол баяат учурунда сахабалардын ойлорунун бири кеп Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху халифа кылуу учуруна катышпай калган эле. Андан Мединага келди. Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху халифа болгондон кийин келип туруп Али радиаллаху анху менен Усман радиаллаху анху айтып атат. Силер эмне Абдуманаф улуу уруусуну артык көрүп жатасыңарбы? Ушул пайгамбар алейхисаламдын орун басары болуп халифа болушуна андан көрө мындан башканы дайындаш керек деп айтты да. Ушул сөздү Умар радиаллаху анху Абу Бакр Сиддик радиаллаху анхуга жеткизип барды. Бирок Абу Бакр радиаллаху анху бул окуяны кайра Халид радиаллаху анхуга айтпады. Халид бин Саид бул башка, Халид бин Валид ал башка. Ушул жерден урматтуу бир туугандар карайтаңыздар. Бир мажилисте бир окуя болуп өтсө, сиз жок болуп калсаңыз, ошол туурасында кийин сүйлөбөң, түшүнбөй каласыз. Себеп сахабалардын баары биригип туруп Абу Бакр радиаллаху анху баяат кылды эле. Бирок ошол мажилисте болбой калган сахаба кийин келип кайрадан жаңыдан ой айтып жатат да. Мына ушул ойду айтты. Вaqama Халидун салатат ашхурин. Халид радиаллаху мына ушинтип Абу Бакр радиаллаху анхуга баяат кылып, кол берип, сиздин айтканыңызды кылабыз. Сиздин башчылыгыңыздын астында биз дин ишини жана дүйнө ишини да ушунун астында кылабыз деп баяат кылган жок да. 3 ай өтүп кетти. Ошол убакта сумма марра алейхи Абу Бакрин. Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху андан кийин өтүп барды, чак туш мезгилинде ал өзүнүн үйүндө эле фасаллама алейхи ага барып салам берди. Факала лаху Халид айтып атат: "Атухиббу ан убайак?" Мен сизге баяат кылышымды каалап жатасызбы? Сиздин артыңызга барып эртең сиз менен баяат кылайынбы? Факала Абу Бакрин: "Ухиббу ан тадхула фи сулхи ма дахала фихи муслимун." Мусулмандар чогуу жүргөн жерде мусулмандар менен окшош чогуу жүргөнүн мен ошону эле каалап жатам деди. Факала мауидука ал-ашияту убайюк. Куптан намазга өтүп барып сизге баяат кылам деди. Фажа айтканындай куптан намазына келди. Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху минбардын жанында туруп, анан баяат кылды, бүт адамдар көрүп турду. Ушул жерден карасаңыздар, урматтуу бир туугандар, бир адам мусулмандар баскан тарапка баспай, токтоп калса, ошол өзү зыян да. Ал каршы чыгып, мусулмандардын иштерине каршы иш кылып жатса, бул барго чыккынчы деп айтылат да. Жок, чыккынчылык кылбай эле, жон гана пикири кошулбай турса барго, ушул дагы зыян да. Неге десе, пайгамбар алейхисалам айткан го, бөлүнгөн койду бөрү жейт. Кой бөлүнүп алып туруп башка койлорду урбайт. Сүзбөйт, аларга каршылар чакырып келбейт. Просто булар баскан тарапка баспай, өзүнчө басып кетсе бөрү жеп кетет. Ошондуктан Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху келип салам бергенде не кылды? Мен сизге баяат кылышты каалап жатасызбы деди. Демек бизден салам болуш керек экен, бизден капа болгондарга. Бизди түшүнбөй жаткандарга биз салам беришибиз керек экен. Сизден бирөө капа болсо, сиздин үйүңүзгө бирөө баспай жатса, сизге көңүлү башкача боло турган болсо, тез көз караш менен карап жатканын байкадыңызбы? Демек сиз тараптан салам керек экен. Себеби ушундай кээ бир түшүнбөстүктөр салам менен, жолугушуу менен жоюлуп кетет. Барып салам берип койсо, сиз туурасында жаман ойлоп жүргөн болсо не дейт? Салам берди, жакшы эле экен, жакшы болуп калыптыр дейт да.
Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, бирөө салам бербей койсо, же бирөө биз туурасында бир аз туура эмес ойго түшүп калса, өзүгө кыйын деп тескери кетпеш керек экен. Ага барып биздин ким экенибизди көрсөтүшүбүз керек. Ошондуктан Абу Бакр Сиддик радыйаллаху мен халифамын. Эми жалгыз халиф ким деген жок да. Халифа болуп турса дагы эмне кылды, барды дагы Абу Бакр Сиддик радыйаллаху салам берди. Сага баяат кылайынбы деген суроого мындай жооп берип атат. Сен мага баяат кылышың зарыл эмес. Балки мусулмандар жүргөн жол менен жүрүшүң зарыл деп атат. Бирөөдүн бирөөгө итаат кылышы, ошонун айтканын кылышы зарыл эмес. Өзү асыл кылыш керек эле, кылбаса макул кылбасын, бирок эмне кылыш керек экен? Мусулмандардын жамааты менен бир пикирде жүрүш керек экен. Ошолор менен денесинин бир болушу зарыл экен. Мисалы, бир адам мешитке келип атса, намазга баргыла деп өзү нарак кетип жатса, эмне дейсиң? Кызык адам дейсиң. Намазга баргыла дейт да өзү кетип жатат депчи. Намазга баргыла деп чакырбайт. Ошол үчүн азанчы мечиттен азан айтат, үйгө коюп алса болбойт микрофонду. Эмне үчүн? Баргыла намазга болуп калат да. Ошол үчүн келип атын хайя ала, келгиле деп айтат да. Ошол үчүн бир адам бир адамды чакырып жатса бир жакшы ишке, өзү ошонун үстүндө болуш керек. То есть ошону аткарган болуш керек. Анын өзү анда жок эле, анан ушундай кылгыла дей берген анча жакшы эмес экен да. Ошондо эмне кылды Абу Бакр Сиддик радыйаллаху мага баяат кыл деп айткан жок да. Сен баяат кылышын Абу Бакр радыйаллаху каалабайт эле. Балки Абу Бакр радыйаллахунун каалаганы мусулмандардын бир бүтүндө, бир пикирде болушу эле да. Буну Халид радыйаллахунун кызы өзү айтып атат. Ва кана рa'yu Аби Бакрин фиhi хасанан. Абу Бакр радыйаллахунун ою атам туурасында өтө жакшы болчу. Ва кана муаззиман лаху, атамды өтө сыйлайт эле. Демек сиз башка адамдарды сыйлаганыңызды, оюңуздун жакшы экенин бардыгы биле турган болсун. Фаламма бa'са Абу Бакрин, Абу Бакр Сиддик радыйаллаху Шам мамлекетине жөнөтүп жатканда, сахабаларды жамаат кылып жөнөтүп жатканда, акада лаху алал муслимин, амир болуп, башы болуп барып келес деп баягы Халид радыйаллаху дайындады. Бая ою ошондой эле, эми элдин алдына көрсөтүп берди эмне экенин, ал адамды кандай сыйлайт экендигини. Важа билва ила байтиги, үйүн алып келип берди меничи. Баягы желекти. Барганда бир жака барганда желек менен барат. Ошол желекти берди. Мынакей, сиз ушул жамааттын башчысы болосуз деп. Факаллама Умару Аба Бакрин. Андан Умар радыйаллаху анху келип Абу Бакр радыйаллаху анху айтты. Атуалли Халидан ва хуа qail ма qal. Сиз ушу Халидти амир кылмакчысызбы? Бул киши кече жакында эле ушундай деп сөздөрдү айтып жаткан, 3 ай баяат кылбай жүрдү. Бир аз коюп турсак, кийингилерге болсо жакшы болмок деп кайта ушул ойду айтканда, hatta arsala Aba Arwa ad-Dawsi. Aba Arwa Dawsi деген сахабаны жөнөттү. Faqala inna khalifata Rasulillah, Алланын халифасы, Алланын элчисинин халифасы орун басар айтып жатат. Урдут илайна ливаана, биздин желегибизди кайтып бериңиз. Сиз жөн гана адам болуп жамааттын ичинде барып келеткенсиз, амир алмашты деди. Кандай катуу тиет адамгачы? Падыша келип өзү дайындап кетсе, андан кийин бирөө кайра кайтарып берет экен, алмашып кетти десе, fa akhraja fadafa'a ilayhi, үн чыкпастан желегин алып чыгып берди дагы айтты. Wallahi ma sarratna wilayatukum wala sa'ana azlukum. Аллахка касам, силер мени башчы кылып, амир кылып шайлаганыңарга сүйүнгөн дагы эмесмин. Азыр кайра алып кетип жатасыңар, мен кайгырган да жок. Ихластуу мусулман ушундай болот экен, нафсинин каалоосунан алыс болгондуктан аны мактасаң сүйүнүп да кетпейт экен, жамандасаң кайгырып да калбайт экен, бир иш берип койсоң сүйүнүп да кетпейт экен, ишинен алып койсоң кайгырып да калбайт экен. Бизде бат эле ушундай болот го. Кичине кызмат ордуна кызматка коюп койсо кошоматчы болуп, аябай сүйлөп баштайт. Алып койсо апайсы болуп кетет да, тескери сүйлөп калат. Андай болуш керек. Адам деген бир ойдун негизинде, бир адилеттүүлүктүн көз караштын негизинде кыймылдаш керек да. Ошондуктан эмне кылды? Амир кылып шайлаганыңарга сүйүнгөн да жокмун. Амирликтен алып койгонуңарга кайгырган да жокмун депчи. Бизде ушундай ихлас келмейинче дин менетинде кыйын болот. Себеби дин менетинде Аллах Таала сынайт да.
Кээде сиз каалаган акыбалдар келип калат, кээде сизге жакпаган акыбалдар келип калат. Ошол акыбалда эмне болобуз? Сүйүнүп кете турган болсок, кайгырып кете турган болсок, бул болбой калат. Абу Бакр радыйаллаху анху ушундай халифа кылып койду. Абу Бакр радыйаллаху адамдарга айтат эле: "Я юханнас, ин кунтум занантум анни ахалту хилафатакум." О адамдар, силер ойлосоңор мен халифага кызыгып жүрүп халифа болду десеңер. Ва ирадата истисарин, мен ушуга татыктуумун деп алды халифачылыкты десеңер, алейкум ва алал муслимин, мусулман жана мусулман силерден артык деп ойлосоңор, фала валлади нафси биядиги, менин жаным анын колундагы болгон затка касам, ма ахазтуха рагбатан фиха, мен буга кызыккан дагы эмесмин, татыктуумун деп да ойлогон эмесмин. Даже мен мусулмандардын бирөөсүнөн өзүмдү артыкмын деп да ойлобоймун. Bir күн, bir түн да падыша болушту мен каалабайм деп. Акычан мен кылам дей турган болсо бир нерсеси бар деген болот да. Неге мен кылам деп жатасыз? Ошондуктан машварада ар дайым амыр шайлаган убакта не кылат? Болбоймун дегенди түртүп болдуруп коет да. Сиз каалабасаңыз болдуруп коет. Бирок ошол каалабаган учурда сизди башчы деп, бир жамаатка амир деп, кайсы бир мусулмандардын башчысын сиз башкарыңыз дей турган болсо, каалабаган болсоңуз, үмүт кылган болсоңуз, мен татыктуумун деген сезим келбесе, Алланын жардамы ошондо келет. Аллах Таала туура жолго салып, периштелерди жөнөтүп, жакшы нерселерди илхам кылып турат, Алланын жардамы келет. А эгерде кайсы бир инсан кызыгып, амир болуп калсам жакшы болот эле десе, же мен татыктуумун, эми 4 айлыктардын ичинен эң көбү мен чыкканмын, четке чыкканмын, же болбосо эң илимдүүсү мен экенмин, амир мен болот элем десе, Алла сактасын, зыян болот экен. Ошол үчүн Абу Бакр радыйаллаху анху айтат эле, мен муну кызыккан дагы жокмун. Мен буга татыктуумун деп да ойлогон эмесмин. Bir күн, bir түн да үмүт кылган эмесмин. Жада калса мен бир мусулмандан да артык эмесмин деп айтат. Тасауф уламалар айтат, адам мен эч ким эмесмин дегенге чейин Аллахка жете албайт дейт. Неге үчүн? Себеп мен бир нерсемин, инни шайун, мен бир нерсемин, бир адаммын, менин да кадырым бар да деп турса, ол Аллахка жете албайт экен да. Себеп шайтан ошентип айтып баштаган экен, мен деген оттон жаралганмын, а бул деген топурактан жаралган, мен жакшыраакмын адамдан деген да. Ошол үчүн кайсыл адамдын жүрөгүндө мен жакшыраакмын, мен туурураакмын, бул катараак деген ой боло турган болсо, ал адам Аллага жете албайт экен. Ошол үчүн адамдар эмне кылат? Ушул нерсеге тарбиялайт эле тасауф алымдары, эч ким эмесмин депчи. Бир жолу бир адам улуу Алланы сүйгөн пенделеринен бирөө жолдо баратат экен, айтат экен да. Жолда барат айтат экен, ар бир көргөн нерсени айткен, бул жакшы, мен жаман, бул да жакшы, мен жаман. Бир маалда баратып, эшекти көрөт экен. Алланын күнөөсүз жаныбар дейт. Эшекти көрүп, бул Алланын күнөөсүз жаныбары. А мен күнөөкөр. Күнөөкөргө караганда күнөөсүз жакшы. Демек эшек менден жакшы. Ыймансыздар да ыйман келтирген болсо менден жакшы, эгер ыйман келтирип калса. Баратып бир жерден бир нерселерди көрүп калат экен да, мусурду айтат экен. Мен bundan жакшымын деп, бул мусур дейт. Десе мусур сүйлөгөн экен да. Мен да убагыда банан, помидор болгонмун депчи. Мени ушул жерге таштаган сен эмессиң депчи. Адам бар, ушунчалык бир кемчилдиктүү махлукпуз. Ишенбесеңиз ресторандан бир тамак алып, бир кашык алып жеп, кайра кайтарып бериңиз. Сатыңыз колуңуздан келсе. Сатылабы, алабы кайта? Албай, эмне үчүн? Буу болуп калды. Колдонулган болуп калды. Неге? Инсан деген ушундай бир жаман бир махлук, ага тийип койгондуктан ал дагы жаман болуп калды. Сунга барыңыз, жаштар жакшы түшүнөт. Жаңы iPhone телефонду алып туруп, чыгарып, ачыңыз да кармалап туруп, жандырып, сим картаны салып, кайра салып бериңиз. Эми арзан алат. Акчаны жарым берип, $100 бербейт. Неге? Сиз ачып таштадыңыз коробкасын. Колдонгон жоксу, көрүп турат. Макул, сиз ачып салбадыңыз. Ушундай махлукпуз, эмнеге тийсек, ошону дагы не кылыр? Төмөндөтүп салабыз да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз эч кимден өзүбүздү артык көрбөшүбүз керек экен да. Аксакалдарды карап жаштар бар го. Ушул аксакал күнчө жашында дагы ибадат кылып жүргөн, динде жүргөн аксакал, мен ушул жашыма жеткенде ушундай кыла аламбы деп өзүнү төмөн санаш керек экен. Аксакалдар жаштарды көрүп алып, эми ушунча жашынан баштап ибадат кылып баштап туруп, арштын көлөкөсүндө болгон жетөөнүн бирөөсү мен бул жашымда эмне кылып жүргөнмүн деп бири-бирин эмне кылыш керек экен? Адам өзүнү экинчиден төмөн санаш керек экен. Эч бир адамдан артык сезбешибиз керек да. Bir жолу Абдул Кадир Жейлани рахматуллахи алейхи
Мас болуп жаткан адамдын жанынан өтүп баратында карап койгон экен да, караганда жийиркенгендей карап койгондо баягы мас айткан экен. Абдул Кадир хуал Кадир. О Абдул Кадир, Аллах Кадир деген экен. Анан аягынан кечирим сурап ыйлайт экен да отуруп. Жанындагы бараткан муриттери, окуучулар айтат экен. Устаз, не болду? Бул жөн эле айтты го, Абдул Кадир хуал Кадир деди. Ушунча ыйлайсыз, сен билесиң бул эмне деп аткан дейт. Мен бир аз жийиркенип карап койдум эле мас болуп жерде жатканын. Анан бул айтып жатпайбы? Аллах Кадир мени сендей кылып, сени мендей кылып койгон го депчи. Ошол үчүн адашкандарды, алсыздарды көрсөк бар, райым кылалык. Өзүбүздү артык көрбөйлүк да. Аларга боорубуз оорусун да. Апа баласы жыгылып түшкөндө, же болбосо булганып калганда кандай райым кылат? Аны жийиркенбейт да. Ошондой болушубуз керек. Ошол үчүн Абу Бакр Сиддик радияллаху анху "Вала саалтуллаха сирран вала аланиятан". Мен падыша болуп, башкалардан артыкмын деп жашыруун дагы, ачык дагы эч качан Алладан сураган эмесмин. Мага чоң ишти силер берип койдуңар. Ла тaqata ли бихи. Менин аны кылганга эч кандай ишим жок. Күчүм жетпейт, күчүм жок кылганга. Бирок Алла жардам берсе кыла алам, бирок мен кыла албаймын депти. Мен каалаймын. Лавадитту аннаха ила ай асхаби расулилlah. Эгер каалаймын, мен арман кылам ушул иш пайгамбарсынын сахабаларынын дагы бирөөсүнө болгондо мага эмес. Ошондуктан карагыла, тандагыла. Фахия илайкум раддун. Мана беремин падышачылыкты, беремин силерге халифачылыкты. Вала байата лакум инди. Мага байатыңар дагы кайтарып беремин. Менден жакшыраакты карагылачы, ошого берейин деп айтты. Дагы бир хадисте келет, Умар радияллаху анху чакырып алып урушат болчу. Абу Бакр радияллаху анху, сен кылгансың мени депчи. Фа акбала алейхи ялумуху. Умар радияллаху анху бир күн Умар радияллаху кирип барса, Абу Бакр кайгырып отуруптур да. Не болду десе, сен мени кылгансың, сен мени мана чоң ишти жүктөп салгансың. Бул ишти мен албашым керек эле деп Умар радияллаху анху урушканда, Умар радияллаху анху таргип берген да. Не дейт? Пайгамбар айсам айтып калган укканмын. Иннал валия иза ижтахада фа асабал хакка фалаху ажран ва ин ижтахада фа ахтаа ал хакка фалаху ажрун вахидун. Вали башчы адам колунан келишинче аракет кылып, эгер туура чечим кабыл алып, туура чечим чыгарса, ага 2 сооп болот. А эгерде аракет кылып, туура эмес чечим чыгарып кала турган болсо, ага 1 сооп болот. Сиз үчүн баары аракет кылыңыз, аракетиңиз үчүн сооп болот. Туура болсо дагы, ката болсо дагы сизге сооп болот деп айтты. Эмне үчүн? Себеби колунан келген аракетин кылгандыгы үчүн деп. Ошондон кийин Абу Бакр радияллаху анху бир аз өзүнө келип калды. Факааннаху сахала ала Аби Бакрин. Абу Бакр радияллаху анху бир аз жеңилдеп ушундай дечи, ато кыйналып кеттим деп кайгырат эле да, амир кылып койсо кайгырат да, сүйүнбөйт эле да. Ошондой эле Абу Бакр радияллаху анху кайтыш болорунда Абдурахман бин Авф радияллаху анху айтканда, мен 3 нерсени кылганыма өкүнөм, 3 нерсени кылбай калганыма өкүнөм. 3 нерсени пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сурабай калганыма өкүнөм дегенде. 9 нерсени айтып кеткен. Ошондо Абдурахман бин Авф радияллаху анху айткан экен, мен өкүнгөн нерселердин бирөөсү кунту qazaftул amra ala fi unuqi ahadир rajulayni Abu Ubayda ау Умар. Мен баягы Бани Сакифте турганда, халифа дайындап турган күнү, ушул халифачылыкты же Абу Байда бин Жаррахка же Умар бин Хаттабка берип койгондо жакшы болот эле. Ошону бере албай койгондумдан өкүнүп жүрөм. Факана амирон, анын бирөөсү амир болсо, вакунту вазирон, жок дегенде жардамчы болуп ошого жардам берип турсам деп айтат эле да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, адамды азгыра турган баягы дүйнөнүн сүйүүсү же болбосо бийликтин сүйүүсү адамды көп азгырат. Ошондуктан мунун тарбиялаш жолу адам өзүнү жемелеп туруш керек. Абу Бакр радияллаху анху өзүнүн тилини тартып алып жемелейт эле да. Эмне кылып атасыз десе, мени дозок алып барып кое турган ушул тил болду го депчи. Адам өзүнүн дене мүчөлөрүнү тартипке, тарбиялага салып көзөмөлдөп туруш керек. Себеби жаннат бизге керек. Анын жаннаты сизге керек эмес. Ошол үчүн башкалардын оңдолуусунан мурда өзүбүздүн оңдолушубуз. Тагыраак айтканда, башкалардын жаннатка кирүүсүнөн, жаннатка татыктуу болуусунан биздин жаннатка татыктуу болушубуз бул биз үчүн зарыл маселе. Ошондуктан башканын кандай болушун кааласаңыз, андан мурда сиз ошондой болуп алышыңыз керек. Тилекке каршы башканын жакшы болушун каалап туруп, өзү баягы ойдон жүрө бергенди каалайбыз да.
А дүйнө жагына келгенде эч ким андай кылбайт. Токто мен айтпа, токто бул бизнести өзүм кылып алайын, элдер билип алса, алар да алып алат деп. Дүйнө жагында эч кимге айтпай жасап алганга аракет кылабыз. А дин жагына келгенде элге айтып туруп, карап турганга аракет кылабыз. Шайтандын азгыры ушул экен. Аллах Таала баарыбызды дин менен жарышканга тавфик берген болсун.